мына бүгүнкү биздин тууганыбыз мен жел кабыз болуп атам деп келди да. Эми жел кабыз деген сөз бул бизде лимфостаз дейт да. Без суюктугу жакшы айланбастан, мынакей жакынраак көрсөтүп коюңуз, жакынраак келиңиз. Мына без суюктугу жакшы айланбастан без тамырдын ичиндеги суюктук териге чыгып кеткен да. Мына аны биз буттан көрсөк болот. Мына караңыздар. Эгерде бул суунун айынан болгондо, мен мынтип кол менен басканда бул жерде оюк калмак да, оюк калмак. А бул лимфостаз. Лимфа жакшы өйдөгө чыгып кете албагандыгынан лимфаны, тамырдын ичиндеги лимфа териге чыгып, мына кыргызча жел кабыз деп, а бизде лимфостаз. Без жакшы айланбай атат, без ордунан жыла албай атат деген сөз. Эми демек мен мына келди, мен сурадым. Биринчи диагнозу лимфоденит. Демек лимфа бездери жакшы иштебейт. Бул биринчи диагноз. Экинчи диагнозуна караңыздар. Оң буттун тырмагы бузулган, сол буттун тырмагы бузулган, жана оң бут менен сол буттун ичеги жооп берген тырмактар бырчыйып бузулган. Демек кийинки диагноз холецистит, панкреатит жана колит. Ичегиде, уйку безде жана без өт башчасында ушул органдар жабыркап атат. Эми эмне үчүн ушундай болуп калды деп сурап атат да. Мунун бардыгын баягы эле бизге келип туруп ички көңдөйгө байланыштуу. Ички көңдөйдөн дагы ногу чат областтарынан көрсөткөнүз чатын. Чат областтагы без тамырлар да без түйүлчөктөрдөгү булар жогоруга безди өткөрбөгөн үчүн без жакшы келе албастан клетка арасына чыгып без суюктугу мына ошон үчүн бул көлөмдөн чоңоюп кеткен. Демек дагы эле муну жакшы кылыш үчүн бир ай убакыттын кереги, бир ай убакыт эмес. Муну жакшы кылыш үчүн 1 ай, 3 ай, 6 ай, 2 жыл. Мына бир айда мүмкүн 30% жакшы болот биздин мекендешибиз. 2 айда 70% жакшы болот. 3 айда 90% жакшы болот. Мүмкүн 3 айда 50% жакшы болот. Эми бул өзүнүн организмине жараша. Ар бир организм өзгөчө деп коет. Өзгөчөлүгүнө жараша. Бирөө тезирээк жакшы болот, бирөө бир аз узагыраак жакшы болот. Муну жакшы кылса болот. Только бул үчүн мен ошол эмнелер керек, кандай ыкмалар керек, ошолордун баарын азыр түшүндүрүп берем. Демек, урматтуу мекендештер, жакшы болуш үчүн сиз өзүңүздүн аракетиңиз керек. Мына ошол аракеттерди жасайсыз, анан сиздеги проблемалар чечилет. Саламатта калыңыздар, денеңиздер сак болсун.